Assalamu alaikum urmattуу Tez Xabar kanalının көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кадырман кыргыз калкым, амансыздарбы? Tez Xabar kanalı бүгүн Ош шаарында көп кабаттуу үй салып жаткан Сапат Global курулуш компаниясынын ишмердүүлүгү боюнча тааныштырып жатабыз. Буга чейинки чыгарылышта 15 мүнөт бою Сапат Global'дын Ош шаарынын Салиева көчөсүндө жаңыдан 10 кабаттуу деңгээлде салып жаткан көп кабаттуу үйүнүн курулуш ишинен жеринен тааныштыңыздар. Ал эми мен бул чыгарылышта Сапат Global'дын сатуу кеңсесине, сатуу бөлүмүнө келдим. Мени менен бирге болуңуздар. Сапат Global'дын офисине чогуу кирели, чогуу көрөлү. Бул жер Оштогу Масалиев проспектиси, эки тараптуу жол. Наркы тарабы менен түз кетсеңиздер Грензавод, Таатан, андан ары Юго-Востокко кетсеңиздер болот. Ал эми бул жол менен түз барсаңыздар Домбута, Макаренко, андан ары Араванскийге барсаңыздар болот. Тактап айтканда, бул офис, бул кеңсе Оштогу Ош ПВСтин маңдайында жайгашкан. Бир аз жогоракта. Азыр жигиттер жумуш мезгилинде. Буюрса биз толук маалыматты дагы алып беребиз. Assalamu alaikum. Кандайсыз? İşleriniz жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы? Иш болот абы? Мен азыр эле сиздердин курулуш ишиңиздер менен таанышып келдим да. Assalamu alaikum. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолуктар жакшыбы? Сапат Global курулуш компаниясы. Assalamu alaikum. Шеф, кандайсыз? İşler жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Тынчпы? Болот абы иштер? Менин 5-6 суроолорум бар сизге. Ушул жерде отуруп эле маектешели. Кечиресиз. Азыр сиздердин курулуш жүрүп жаткан объектиңиздерге барып, Манас деген мырза менен жолугуп, бүт курулуш менен таанышып келдим да. Tez Xabar каналынын көрүүчүлөрү, көпчүлүк көрүүчүлөр бүгүн баягы Оштогу элиталык жаңы курулуп аткан үйлөрдөн заманбап үй алууну көбү каалашат да. Сапат Global'дын ишмердүүлүгү боюнча да маалымат берип жатам. Келечекте сиздердин турак жай комплексиңиздердин тургундары болуп калышы мүмкүн биздин көрүүчүлөр. Ошон үчүн мен атайын офистен дагы маалымат алайын. Ага чейин объекттен дагы кандай материалдарды колдонуп атат, кандай үй салынып атат, кандай усталар иштеп атат, кандай маркадагы бетон, кандай сапаттагы арматура колдонулуп жаткандыгын мен көрүүчүлөрүмө көрсөттүм. Эми офистен маектешели, өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Менин атым Абибилла. Абибилла мырза. Абибилла мырза. Абиш мырза деп койсо деле болот экен. Абибилла мырза, негизи атыңыз сонун ат экен. Бул жерде жетекчи болуп иштейсиз. Абдан жакшы. Негизи курулуш ишин качан баштадыңыздар эле? Курулуш ишин мында 5 жылдан бери мен өзүм ошо курулуш тармагына киргениме ошол 5 жылдай убакыт болуп калды да. 5 жылдай убакыт болуп калды. Биздин колубузда иштеген эмгекчилер алды 15 жылдан бери ушул Кыргызстанда иштеп келе жатышат да курулуш тармагында. Курулуш тармагында. Тажрыйбасы бар, тажрыйбасы мол. Албетте, тажрыйбасы мол. Абдан жакшы. Бул азыр Оштогу Салиева көчөсүндө курулуп жаткан 10 кабаттуу үйдүн курулуш иши качан башталды эле? Нөлдөн. Курулуш иши октябрь айларында башталды. 2018-жылдын октябрь айларында. Жылдын октябрь айларында башталды. Азыр өзүңүздөр көргөндөй курулуш иши аябай кызуу жүрүүдө. Ооба. Кызуу жүрүп атыптыр. Себеби Манас мырза да айтты. Баягы кышкы күн сууктагы эрежени да сактап, бардык нормалар менен иштеп атыптыр. Абдан жакшы. Мен бүгүн как раз ошол жердеги монолит куюп аткан мезгилге барыптырмын. Аны да көрдүм. Азыр сиздердин компанияңыздарда курулуш объекти канча кызматкер иштеп атат? Курулуш объектисинде азыр объекттин өзүндө биз 20 бала иштейт. Бүт эле мындай сапатка көңүл бурган усталар. Албетте. Ал жерде бизди көзөмөлдөөчү, биздин да өзүбүздүн эмелер бар. Жумушчулар. Ооба. Прораб баш болгон, инженер баш болгон кызматкерлер. Жалпы 10 кабатта канча батир бар? 50 батир бар. 50 батир бар.
Bir кабатта, мисалы экинчи кабатта же үчүнчү кабатта канча бир бөлмөлүү батир, канча эки бөлмөлүү, канча үч бөлмөлүү батир бар? Bir kabatta bir bölmeli batir var. Dört iki bölmeli, bir üç bölmeli batir var. Жакшы экен. Проект, мына сиздин алдыңыздагы проект да. Ошо сиз айткан батирлерди бөлүп көрсөтүп бербейсизби? Мына караңыздар. Жиделик без номер дейт. Салиева көчөсүндө жайгашкан. Уркия Салиева атындагы көчөдө ХБКда. Үйдүн сырткы фасады. Сырткы фасады, Кана ушундай заманбап. Сырты эмне менен жасалат келечекте? Сырты бул негизи кирпич менен курулат. Негизги дуал кирпич менен курулат. Кийин үтүплү этилип декор болот да. Базальт деген эме бар, өзүнүн материалы, суук өткөрбөгөн. Базальт менен эме болуп, анан сырты кооздолот да. Сырты кооздолот. Ооба. Абдан жакшы. Биз бул мына ушул алды жагынан Салиева көчөсү менен барганыңызда ошол жол жак бет. Жол жак бет, ушул жак болот экен да. Парковка могу жактан кирет экен, э? Парковка ушул жактан кирет. Абдан жакшы. Ал эми бул алды тарабынан көрүнүш. Алды тарабы, мына бул жерде подъездге кирүүчү эшик болот экен. Андан кийин бул жагы детский площадка. Жана Манас мырза көрсөттү, ушул жерде как раз азыр контейнер дүкөн туруптур. Ошол алынат экен да, ошонун ордуна детская площадка түшөт экен. Ал эми мына бул жерге бир эки кабаттуу кирпичтен салынган үй турат. Аны дагы компания өзүңүздөргө сатып алган экенсиздер. Аны бузуп салып, анын ордуна парковка болот экен. Ооба. Абдан жакшы. Биз биринчи кабатты көрөлү. Биринчи кабат бул офисный же помещение, да? Бул под бизнес. Жок. Бул подвал экен. Бул подвал. Подвал экен. Подвал канча машина токтоочу жай болот да, парковка болот. Канча унаага расчет алдыңыздар? Бир 20 чакты батабы? Бир 16 чакты батат. 16 батат, да? Туура. Бул биринчи этаж. Биринчи этажы. Эми офис болуп бөлүнөт. Муну кийин үй толук курулуп бүткөндөн кийин сатып алган адам метр квадратына жараша каалагандай бөлүп алып, анан ошого жараша бүтүрсө болот, да? Магазинге, парикмахерский, офистиги бу дегендей. Под офис иштетсе болот. Под бизнес. Мына бул экинчи кабаты. Экинчи кабаттан 10-чу кабатка чейин окшош проектте үйлөр түшкөн, окшош. Биринчи кабатта деле ушул жерде ушул бөлмө, экинчи кабатта деле, 3тө деле, 10до деле ошондой. Бир эле квартира бар. Сиз айткан бир бөлмөлүү эки батир кайсы батирлер? Бир бөлмөлүү биринчи эң кичине батирден баштайын мен. Бир бөлмөлүү эң кичине батир мына бул. Жалпысынан 47 метр квадрат. 47 метр квадрат. 46-61 негизи ошо 47 метр квадрат да. Андан кийин дагы бир бөлмөлүү мына бул. Бул бир бөлмөлүү заманбап стилде кылып көрөйүн дедик да биз. Ошто негизинен өзгөчөрөөк кылыпчы. Проект өзгөчө болсо, өзгөчөрөөк кылып, эки этаж, эки комната менен бир комнатанын ортосуна алып 51 метр квадрат. Негизинен бир бөлмөлүү батирге бул чоң да, 51 метр квадрат. Зал менен кухняны бир кылганбыз да. Өзгөчө экен, өзгөчө проект экен. Студия болот экен да, почти. Студия болот экен. Эки бөлмөлүүлөр кайсы? Эки бөлмөлүүлөр мына 60 метр квадрат, эки бөлмө. Бул жерде 57, мына 59 метр квадрат. Андан кийин мына эң чоңу эки бөлмөлүүлөрдүн 68 метр квадрат. 68 метр квадрат. Чоңураак семьяларга жакшы экен, а? 3 бөлмөлүү батир? 3 бөлмөлүү батир, мына 3 бөлмөлүү батир 87 метр квадрат жалпысынан. Бир эле 3 бөлмөлүү батир болот, а? Бир эле 3 бөлмөлүү батир бар. Абдан жакшы экен. Жалпысынан 50дөн ашуун квартира бар экендигин сиздер көрүп турасыздар. Мына ушундай схемада, мына ушундай проектте экинчи кабаттан 10-чу кабатка чейин батирлер жайгашкан. Каалаганыңыздарды сатып алсаңыздар болот, бирок бүгүнкү күндө Абибилла мырза, айтсаңыз канча батир сатылып кетти? Азыркы учурда бизде жарымдан көбү сатылып бүткөн батирлердин. Батир сатылды. Себеп биз жаңы жылдын алдында акция кылган элек. Азыр ал акциябыз деле бүтүп калды да. 19 батирге 19% арзандатуу менен акция кылганбыз. Ал акциябыз ошо ийгиликтүү болуп бүттү да. Сиздердин
бардык курулушка колдонуп аткан материалдарыңыздардын бардыгынын документтери, сертификаттары бар да. Сертификаттар Сапатына жооп бере аласыздар. Сапатына жооп бере алабыз. Абдан жакшы. Сыртта макетте турат да. Макетти бир көрөлү. Макетти дагы баягы жеринен таанышып койгон жакшы. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө метр квадратын канчадан берип атасыздар? Метр квадратын $400-450 берип атабыз. 400-450 доллардан, да? 400-450 доллардан Сапат Global курулуш компаниясынын батирлерин алсаңыздар болот. Бул жерде мына кире бериште үйдүн макети да турат. Мына ушундай кооз үй түшөт экен. Ошубуз өнүгө берсин, гүлдөй берсин. 50ден ашуун батир жайгашкан Сапат Global'дын үйү мына ушундай болуп түшөт келечекте. Караңыздар. Могул жерлер балкон. Балкон бул жерлер. Балкон тиги биз айткан метр квадраттын ичине киреби, кирбейби? Кирет, да? Метр квадраттын ичине кирет. Метр квадраттын ичине кирет экен. Абдан жакшы болуп атыптыр. Детская площадка мына ушул жерде. Ал эми мына жери бүт парковка болот. Алдына бир аз бактарак эгилип, сөзсүз түрдө кооздолот. Абибилла мырза, айтсаңыз, негизи баягы акчасы жетпеген адам кандай жол менен алса болот? Рассрочка деген түшүнүк барбы сиздерде? Рассрочка деген түшүнүк бар. Баштапкы сумма 30% түзөт бизде. 30%. Андан сырткары биз эски үйлөргө деле алмашып бере алабыз да. Эски үйлөрдү, автоунааларды деле ала беребиз. Баасы келиши базар баасында. Базар баасында. Ошолорду алып, аны кийин өзүңүздөр акчага айландырып аласыздар да. Жакшы. Анда биздин көрүүчүлөрүбүз кимге Сапат Global'дын батирлери керек болсо, анда сөзсүз түрдө сиздердин сатуу бөлүмүңүздөргө кайрылат. Буюрса келечекте биздин мекендештерибиз сиздердин турак-жай комплексиңиздердин тургуну болуп калышы мүмкүн. Анда урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, сиздер төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар. Сапат Global курулуш компаниясынын сатуу бөлүмү 0776 0045 00 0559 0045 00 деген телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар, сатуу бөлүмүнүн жигиттери ар дайым жооп берүүгө даяр. Кеңсеси Оштогу Масалиев проспектисинде жайгашкан, номери 97, Ош ПВС маңдайында. Абибилла мырза, биз сиз менен коштошобуз анда. Тез кабар көрүүчүлөрүн, үй алуучуларды күтүп алыңыздар. $450 болсо, эгер ыңгай келсе, кичине шартын түшүнүп, рассрочкага бир аз арзандатып дегендей шартты түшүнүп бергенге аракет кылыңыздар. Өзүңүздөрдүн атыңыздарга төп келип, ар дайым сапат үчүн күрөшүп жүрө бериңиздер. Көрүшкөнчө, макул. Мына ушундай, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, мен Оштогу Сапат Global курулуш компаниясынын сатуу кеңсесинен келип, кеңири маалыматты сиздерге алып бердим. Сапат Global'дын батирлерин алыңыздар. Сапатына ишендиңиздер окшойт. Мен баарын көрүп чыктым. Арматурасынан баштап кызматкерлерине чейин баарын көрүп чыктым. Баары жайында. Сапат Global менен бирге болуңуздар.